Салам барыңыздарга, апамдын тамактары каналына кош келиңиздер. Бүгүн биздин каналда аябай даамдуу, жөнөкөй, тоюмдуу эртең мененки тамак болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Алгач бир дана жумурткага кичине туз сеп аралаштырып алуу керек. Алдыңтан майлап, кызытып алынган сковородкага салабыз. Майды өсүмдүк майдан бир аз сүртүп койдум. Ошол жери видеого тартылбай калыптыр. Орто температурада бышырыбыз керек. Үстүнө бир лавашты койдум. Эми экинчи бетине алмаштырып алабыз. Бир дана кесилген колбаса, көк пияз жана бир аз кыргычтан өткөрүлгөн сырды коюп, жакшылап бүктөп алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып жасай бересиздер. Кичине кызартып алгандан соң аркы бетине алмаштырабыз. Мына ушуну менен биздин эртең мененки тамагыбыз даяр болду. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Каналыбызда конок болсоңуздар, подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып коюуну унутпаңыздар. Албетте лайк басыңыздар, пикир калтырыңыздар, жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.